갑자기 부럽다. 왔어야 돼. 갑자기. 이건 진짜 진짜 수. Түнкү клубтан ичип алып, сыртка мүнүйүп качан чыккан кыз суукка тоңуп каза болду. Быйыл Кыргызстанда 31 декабрь күнү салют атылбайт. Буга сиздин ой пикириңиз кандай? Жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеого лайк басып, биздин каналга мынаминтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Рубль бекемделе баштады. Россия жана Кыргызстандагы соңку маалыматтар. Соңку аптада рубльдин бекемделе баштаганы байкалууда. Мындай бүтүм соңку валюталык операциялардан улам болуп жатат. Маселен, ноябрдын этеги жана декабрдын башында доллардын расмий курсу 100 рубльдан ашкан. Россиянын Борбордук банкынын маалыматы. Маселен, 2 декабрда ал 107,7 рубль болгон, бирок акырындык менен төмөндөп, бүгүн 99,4 рубльга түштү. Кыргызстандагы маалыматтар: рубльдин сатып алуу курсу 2 декабрда 79,9 сом, бүгүн 85,4 сом. Рубльдин сатуу курсу 2 декабрда 84,5 сом, бүгүн 89,4 сом. 21 жаштагы кыз суукка тоңуп каза болду. Россиянын Карелия аймагында кайгылуу окуя катталды. 21 жаштагы кыз суукка тоңуп каза болгону кабарланды. Маалыматка ылайык, каргаша болгон күнү кыз достору менен түнкү клубда көңүл ачып жүргөн. Күбөлөрдүн айтуусу боюнча ал сырткы кийимин кийбей клубтан сыртка чыгып кеткен. Андан кийин ал дайынсыз болуп, эртеси анын сөөгүн жергиликтүү тургундар таап алышкан. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. Быйыл Ала Тоо аянтында жаңы жылдык салют атылбайт. Бул тууралуу Бишкек медиасынын басма сөз кызматы билдиришти. Мындай чечим экологиялык абалды жакшыртуу жана тургундардын коопсуздугун камсыздоо максатында кабыл алынган. Ошондой эле жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги өлкө боюнча жарандарды салют атпоого жана пиротехникалык каражаттарды колдонбоого чакырат. Булак репортер Кейжи. Президент Өмүрбек Бабанов 50 миллион долларга технопарк куруп жатат. Президент Садыр Жапаров 6 декабрда Ош облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында Өскөн районундагы айланма жолдун ачылыш аземине катышты. Өлкө башчысы ыркырашып, жакшылыктарды жамандыкка буруп, ниети бузук журналисттер жалган маалыматты чындай кылып таратып турган өлкөлөрдөн тышкан келген инвестор менен ички инвесторлор да тышка качып, чыгып кетишерин айта кетти. Мисалы, биздин бай жарандарыбыз буга чейин завод, фабрикаларды салып, ошол жакта бизнес кылып келишкенин бардыгыңыздар жакшы билесиздер. Азыр ошолордун баарына мамлекет тарабынан кепилдик берилип, өлкөнүн ичинен инвестиция салдырып жатабыз. Кечээ Өмүрбек Бабановду кабыл алдым. Азия Мол соода борборунун аянтын чоңойтуп, тышкы келбетин жакшыртуу үчүн 18-20 миллион доллар акча салып атат. 50 миллион долларга технопарк куруп, январдын аягында ачылышы пландалып жатат. Башка ички инвесторлорубузга көлдүн жээгинен 10-20 гектарлар жер бердик. Алар 100-150 миллион долларлык 5 жылдыздуу отель, пансионаттарды салып башташты. 2 жылда аларды ишке киргизип калалы деп болжолдоп жатабыз, деди Садыр Жапаров. Аскердик абал. Түштүк Кореянын президенти элинен кечирим сурады. Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Йол өлкөдөгү аскердик абалды жарыялоо менен коомчулукту башаламандыкка алып келгендиги үчүн кечирим сурады. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышты. Маалымдалгандай, ал бул ишке барганына өкүнөрүн айтып, мындай кадамдар экинчи ирет кайталанбай тургандыгын кошумчалаган. Президенттин бул чечимге айласыздан келгенин билдирген. Мен бул согуш абалынын жарыяланышына байланыштуу юридикалык жана саясий жоопкерчиликтен качпайм, деди ал.
ал жана өлкөдөгү кырдаалды турукташтыруу үчүн бардык чечимдерди анын ичинде анын кызмат мөөнөтү боюнча маселени да өзүнүн элдик бийлик партиясына калтырууга убада берди. Эске салсак 3 декабрда Түштүк Кореянын президенти өлкөдө аскердик абал жарыялагандан кийин Сеулда башаламандык башталган. Ошондой эле 4 декабрда Түштүк Кореянын Демократиялык партиясы өлкөнүн президенти Юн Сок Йолду аскердик абалдын киргизилгендигине байланыштуу кызматтан кетүүгө чакырып, импичмент жарыянын баштай турушканын айтып, бир канча жетекчилер отставкага кетишкен.